Саламатсыздарбы YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз белгилүү кинорежиссер, актер дегеле көптөгөн таланттардын ээси Актан Арым Кубат агайдын үйүндөбүз. Агайдын балалык чагы, чыгармачылык чөйрөсү жана өнөр өргөсү туурасында сиздерге кыскача көрсөтүп бермекчибиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы агай, кандайсыз? Жакшы. Кел. Кородон эле баштайын да? Ошол жерден баштасаңыз болот. Бул телефонный будка үйүң кайда өлүл деген тасмамда ошо башкы каарман түшүндө көрөт. Өзүн жакшы көргөн баласына чалып, аны менен жолуксамбы деп эңсеп жүрөт да, анан ошол телефон аркылуу ошол сезимдерди бергенге аракет кылганбыз да. Мен ошо биринчи тасмамды убагында Төлөм Шакеевдин студиясы бар болчу, Келечек деген. Анан ошол жерден биринчи тасмасын эмнегедир киши мага тарттырды да. Мен билимимде эле жок болчу да. Жолбунит деген дарек тасма тарткам. Анан ошону көргөндөн кийин ушундай мага ишеним көрсөттү да. Анткени мен же билимим жок, же көркөм тасма тартпасам, анан киши сунуштаганда мен бир чети таң калдым, бир чети болсо тартып берем деп умтулуп. Анан бул ошол балдар жөнүндө окуя. Госкино СССР деген болгон, ошонун акчасына тартылган тасмада бир класс, бир 30га чакын балдар ошону коркпой тартканым азыр таң калам да. Көрсө баягы өзүмдү көрсөтөм деп жүргөн күндөр экен. Ошо анан ичинин баары ошо ойдон калган. Анан сыртын боёп эметип койдук, бул эми баягы жамгырдан анан дат баспасын дегендейчи. Актан агайдын балалык чагы Сокулук районуна караштуу Күнтүү айылында өткөн. Өзү жашаган үйдү Актандын өнөр өргөсү деп атап, ушул күнгө чейинки кинолорунда колдонгон буюм тайымдарды чогултуп, эстеликке калтыруу үчүн музей ачкан. Ошол жерде төрөлүп өскөм. Ошол жерде жашачумун. Анан кийин Актандын өнөр өргөсү деген проект жасаганда, бул эшигибиз сарайда эле болчу. Маани да бербептирбиз да. Анан кийин тазалап үйгө коюп коелу деп калдык да. Мындай жакшылап ойлонуп көрсөк, негизи бул экспонаттардын ичинде эң маанилүү, эң ыйык бул эшик болуп калды да. Анткени бул эшиктен менин энетам кирип чыккан, жоро жолдошторум, айылдыктар, негизи маерде тактарында тийген жокпуз. Ошол кишилердин, ушу жакын, өзүмө жакындардын издери калып калды да. Бул болсо ошо эски үйүбүз. Мен өзүм биринчи кесип боюнча сүрөтчүмүн. Анан муну тартып, бул эми размери чоң мындачы. Бул азыр тиги Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде. Чоң. Анан кийин мындай каталог чыгарышкан. Ошол сүрөттөр жөнүндө убагында ошо Кыргызстандын искусствосу дегенде ошол жерге кирип калган. Бул сүрөт. Анан бул жерде размери 40-70 экен. Абдыкалык Актан деп турат. Анан бул болсо атамдын ээри. Байкем бергенде мен 75ке чыгып калдым. Мен кичинекей кезимде эле бар болчу. Кеминде бир 100 жыл дейт. Бул ээри болсо баягы илгерки кыргыздын ыкмасына салып жасалган да. Өзү арчадан чабылган, үстү болсо төөнүн териси. Мындай ээрлер жок эзе. Азыр жасап атышат, бирок аларды жөн эле баягы эптеп жасап коюшат болуш керек. Бул болсо
Мамушкан жаргылчагы. Ошондо акырын чогулта берсең, тарыхта болуп кала берет экен. Анан кийин менимче келгендерге да кызык болуш керек деп ойлойм да. Беш кемпир дагы мен курактай кылып тарткам да. Анткени бул ар бир сцена, ар бир эпизод мен үчүн ошол мен башымдан өткөн сезимдерим, бала чагымда ойногон жора жолдошторум, апаларым, чоң апаларым, жанагы башында башталган деле кемпирлерден башталат го. Негизи ошол убакта мен үчүн мындай бир жомок сыяктуу болуп көрүнчү да, кемпирлер бир жактан келаткандайчы, баары жазанып алышат го. Анан ошол элестерди жасаганга аракет кылгам да. Анан мындай байкасаңар, башталганда баланы бешке бөлүшөт го. Анан кийин менин колум эмес, ума эненин колу деп айтышат. Бул негизи кинонун метафорасы. Ошол мен ошондо жасап аткан кином ошо бешиктеги бала сыяктуу болчу. Анткени мен үчүн ар бир тасма бала сыяктуу да. Мен билген курак, бул эми тиги силер билбей калдыңар болуш керек, бирок убагында жыртыш беришчи. Анан кийин ошол кичинекей жыртыш алып келчи. Анан ошол убакка чейин эсимде, ичинде болсо бир-эки момпосу, анан кийин печенье, дагы эмне өрүк-пөрүктөр мейиз салынчу, аябай мындай тактуу нерсе болчу да. Анан кишилер ошол жыртыштарын сактап, анан бир убакта төшөк кылчу да. Анан мен буга маани бербептирмин. Биз убагында тиги фонд Сороска эме жасап калдык, календарь. Анан ошо Кыргызстандын баарын кыдырдык да. Анан балдар айтып калды. Үйүңө кирип, менин үйүмдө деле урак жок. Мен негизи бул айыл орус айыл болчу да. Көрсө мен маани бербептирмин да. Үйдө апамдын ушундай урагы бар экен. Анан балдар көрүп алып, анан бул ошо календарга кирди. Биринчи, менин оюм боюнча да, биринчи кыргыздын тасмасы сыяктуу кылып тарткан кином ошол Селкинчек деген тасма болуп калды да. Негизи менин кином Селкинчектен башталды деп көп кишилер айтат да. Анан Селкинчекти тартканы барганда бир 10 чакты күн тарта албай жүрдүк да. Анан кийин ошол окуя боюнча бир аскер келмек. Анан кийин ошол аскердин өзүнүн кийими бир бос болот го. Негизи биз Көкмөйнөктө тартканбыз. Көкмөйнөк да бос болуп калды да. Анан ошол жерден мага бир ой келди, жок, моряк келиш керек дедим да. Анан кийин моряк эстегенде эле айылда да моряктар келчү да. Моряктар болсо чемоданына ракушка алып келчү. Ар бир каарман минти угат. Мен кичинекей кезде ошентип айтчы, бая океанды уккуң келсе, минтсең, бирок бир добуш келет. Жакшылап уксаң, ойлон. Чында эле бирден болот экен. Анан бул ракушка табылгандан кийин бүт окуя өзү кете баштады, өзүнүн агымына түшө алды, ошол ойдон тарта баштадык да. Селкинчектен кийин Беш кемпирди тарттым, Беш кемпирден кийин Маймылды тарттым. Бул эми автобиографиялык 3 жылдык деп коем. Менин өзүмдүн бала чагым жөнүндө тарткан 3 тасмада. Светакеден баштап, Светаке Кинтавр, азыр болсо Эсимде деген кинону тарттым, монтаждамын да. Бул эми менин бүгүнкү күндөгү жашоомдун 3 жылдыгы да. Анан ошол өзүмдүн сезимдерим, ой толголорум, ушул бүгүнкү башымдан өтүп аткан турмушту чагылдырган тасмаларым да. Анан бул жерде бир кызык нерсеси, Светакеде өзүм тартыла баштадым. Негизи чыгармачылык кишилерде эң негизгиси бул бүгүнкү күндүн каарманын табыш да. Анан ошол Темир Бирназаров айтат, ошол Светаке ошол бүгүнкү күндүн каарманы депчи. Ушул жерде айтып кетсеңиз, бул жактан мисалы сиздин кинолоруңузду билебиз, мындай жандуу тартылат да, чыныгы жашоодо болгон сыяктуу болупчу.
Актерлорду, актрисаларды кантип тандайсыз? Кыргыздын бир жакшы сөзү бар. Жылдыздуу деген. Биз красивый деп айтпайбыз го, сулуу деп айтпайбыз. Көбүнчө жылдыздуу деп айтабыз да. Анан менин актерлорум көбү мурунку Советтер Союзуна салыштыра келсек, актерлордой деле эмес. Мен үчүн дайыма менин жөнөкөй окуян, жөнөкөй турмуш тартып аткандан кийин актерлорго ошо ылайыктуу болуш керек да. Баягы өздөрүнүн басым турганы менен, анан кийин келбети менен ошо айылдык кишилердей болуп көрүнүш керек да. Анан мен ошол принциптер менен тандап, анан кийин жана жылдыздуу дегенге көп маани берем да. Анткени бизде эми көп актерлорчу, жакшы актерлор бар. Бирок ошолордун көбү мындай кичине театрлашып кетишет да, киного келгенде. Анан кийин бизде бир жөнөкөй термин бар, кино окшошуп калыптыр депчи. Ошол актерлор алар көнүп калган да сахнадан. Сахнадан болсо дейт аягы рядка чейин угулуш керек, айтып аткандар, алар анан ар бир сөзүн так кылып айтышат. Жашоодо андай эмес да. Жашоодо кээ бир нерсе угулбайт, кээ бир нерсе угулуп калат, кээ бир сөздүн мааниси жок сөз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен көбүнчө ошондой жылдыздуу, анан кийин мындай жаратылыштан берген органикасы бар актерлорду тандаганга аракет кылам да. Бул кинокамера. Пленкага тарткан камера да. Конвас деп коебуз. Бул камерага жанагы жолбунит деген селкинчек, анан кийин бу жердеги роликтер, фон Сороско тартылган роликтер, ошонун баары бул камерага тартылган да. Анан бу жерге кичинекей эле метраждагы пленка батчы. Менимче азыр эсимде жок, ошо 1 мүнөткө жакын эле болуш керек. Анан ошо 1 мүнөт тартабыз, кайра анан кийин мунун баарын зарядка кылып, кайра кылып, ишилип, ал убакта кино тартыш азап болчу. Азыр эле оңой болуп калды. Азыр кээ бирлер даже камерасын өчүрүп эткен, мен байкасамчы. Биз болсо ар бир саатты, ар бир мүнөттү үнөмдөп тартып, менимче мындай бир чыгармачылык киши ошо тартып аткан чыгармасы, мамилеси башкача болчу да. Азыр кичине мындай өтө оңой болуп калды. Эми оңой болгон себеби жакшы болуш керек. Көп кишилер азыр эми жаш балдар билбей баары эле кино тартчу болуп алды го. А жагынан жакшыдыр. Бирок кичине мындай бир ыйыктык бир сезимдер унутулуп калып атат. Анча биз үчүн мындай өтө маанилүү болчу кино тартканчы. Мына бир аябай даярданып эметип тартчубуз да. Азыр болсо антпей калышты да. Фон Сороска биз ошо бир 7 ролик тарттык. Социальная реклама деп коет. Аны мунун ичинде баары эле белгилүү, бирок өтө белгилүүлөр Ырысалды ынтымак. Бул эң биринчи ролигибиз болчу. Анан кийин алакандай эрибиз ынтымактуу бололу. Анан вместе переждем, не сожги себя деген. Анан бул негизи азыр ушундай ыкма көтөрүп атышыптыр. Şu егиз балдарга, бул чакка көтөргөн егиз балага бул ашка үчөөнө эстелик тургузалы депчи. Жана ынтымак деген парк бар го. Анан ошо Калича Умиралиева деген бар, ошол парктарды тейлеген кыз киши да. Анан ошол демилге көтөрүп чыгыптыр. Жигитке 70 өнөрү аздык кылат демекчи, бир гана кинорежиссер эле болбостон, сүрөтчү, актер, сценарист катары элге таанымал. Мыкты тарткан кинолору үчүн бир нече жогорку даражадагы чет элдик жана кыргызстандык сыйлыктарга ээ болгон. Жана Ырысалды ынтымак деген көп приздерди алды. Бул Кан фестивалындагы кол арыштан. Биз эми бир эле фестивалды билет, көпчүлүгү да жанагы чоң фестиваль бар го, Кандагы. Жок, Кандагы чоң фестиваль. А ошол эле Канда андан кийин рекламанын фестивалы өтөт. Анан ошол фестивалдагы байгеде бул эми маанилүү приздердин бирөө да. Эң белгилүү приздердин бири көп кишилер көрсөкпү, көп кишилер карамасакпы деген
Бул ошол күмүш кабылан. Муну Лакарнадан алганбыз да. Анан бул киночулар айтып коет, Лакарна Актандын фестивалы деп коет. Анткени Селкинчек Кошерден эң мыкты кыска метраждуу тасма дегенди алды. Андан кийин Күмүш кабылан. Андан кийин 2007-жылы тиги жанагы Лакарна фестивалы өзүнүн 60 жылдыгын өткөргөндө мен чакырышыптыр атайын. Атайын чакырып тиги Алтынай экөөбүз барганбыз. Алтынай продюсерим, бир жагы болсо келиним болот. Мен дайым айтып коем, ал Кыргызстанда негизи эң белгилүү продюсерлердин бири. Ана ошол экөөбүз барганбыз. Анан барганда Алтынай айтып атпайбы, приз называется за то, что вы есть дейт. Эми кыргызча айтканда сиз баарыбыз үчүн деген сыйлык да. Баягы бул мен кылган чыгармам үчүн берген сыйлык да. Анан мен жана Алтынай деп атпайм. Алтынай негизи жана Боз салкынды көп кишилер неме деп коет го, Эрнестин киносу деп. Эрнест режиссер Абдыжапаров. Ошону тарттырган продюсери, киного акча таап берген, ошонун ээси Алтынай Койчуманова. Мен деле ошондоймун, көп кишилер тарттырат, бирок аты менде калат да. Бирок просто мен кээ бирде ошону биле жүрүшсө экен дейм да, ал кишинин мээнетин да. Азияда Пусан деген чоң фестиваль бар. Анан булар ошол 15-жылы 20 жылдыгын белгилешиптир. 20 жылдыгында бир 70ке жакын кинокритиктер, киноветтер чыгып кинону изилдеген кишилерден сурамжылама кылыптыр да. Анан алар 100 Азиянын мыкты режиссеру, анан 100 мыкты фильмди атагыла депчи. Анан 100 мыкты режиссердун ичине Төлөмүш Акеев кириптир, анан мен кириптирмин. Тасма дегенге болсо Бешкемпир эле кириптир. Анан Бешкемпирдин башка каталог. Негизи мен ошо дайыма мындай эметкенге аракет кылам да, жөн эле айтып эмес, мындай бир далил керек да. Бул далил бул жерде жазылуу ошол. Анан дайырны айта турган нерсе, Ким Кидук деген өтө Кореян белгилүү режиссер бар. Эми көп эле кишилер билет, кино кызыккандар да билет. Анан ал киши үйгө келген бияка. Бияка келип бул китепти көрсөтүп, анан бир автограф калтырып койчу дедим да. Бу жерде ал киши дагы ошол 100 кишинин ичине кирген да. Эмне деп жаздың десем, экөөбүз бир китептебиз деп, ошентип жаздым дептир да. Бул ошол Манас ордени. 3-чү даражадагы, анан 2-чи даражадагы. Негизи мен бул өкмөттөн болгон сыйлыктарды алдым. Заслуженный, народный, госпремия, Манас ордендерим чыгып өкмөт, Кыргыз өкмөтү менден эчтекесин аяган жок да. Бирок кино тарттырган жок аларчы. Мен өзүмдүн аракетим менен бирок ошентип эметсе дагы рахмат. Бул жаңы эле келген тиги Садык Шернияз тиги посол болуп кетпейди Франциягачы. Анан кийин ошо кетердин астында келиптир. Ал мурун биринчилерден болуп келген. Бизде бир «Восьмерка» деген киночулардын тобу бар. Анын ичинде Артык Сүйүндүков кирет, Садык Шернияз, Темир Бирназаров, Марат Саллу, Нурлан Абдыкадыров, Таалай Кулменжиев, чыгылып Эрнест Абдыжапаров, төбөсү көрүнгөн киночулардын баары жерге. Анан кийин биз жана мен өкмөттү айтып атпайм, бизди көп карабайт деген себебим, биз ошол өкмөт жок кантип туюктан чыкып
сак деген да аракет кылып жүргөн киночуларыбыз да негизи мен жанагы атап кеткен киночулардын баары булар өздөрү акча таап, өздөрү кино тарткан кишилерден. Анан ошондо мен Садыкка айткам, Садык, жанагы Курманжанды аткандан бир кылычың болобу, найзаң болобу, бирдемеңди алып келип бербейсиң деп музейге алып коеюн десем, анан ал киши келип туруп, эми акы кылыч эмелерди балдар бербей коюшту депчи. Анан кийин бул жааным ага алып келишкен дейт. Ким алып келгенин унутуп калдым дейт. Бир себеп менен алып келген го. Анан ушун музейиңе бир экспонат болсун деп алып келиптир. Бирок орун табыла элек. Жаңы келген немеде. Анан бул жерде бүт эле мага тиешелүү эмес. Мына муну болсо ошо Садык алып келди. Бердеги жааны болсо ошо Күнтуулук бир туугандарым алып келишкен. Алар көрүп кеткенде бизден эстелик болсун. Ишылып тиги музей ачылып калса акырын топтоло берет экен. Бирок мен ошо көбүнчө киного тиешелүү нерселерди чогултканга аракет кылам да. Өнөр өргөсүнөн сырткары автоунаа токтоткон жайын бузуп, аны кичинекей студия кылып ачкан. Анын ичинен Актан агайдын кинолоруна арналып, чет элдиктер чыгарган плакаттарды көрүүгө болот. Адамдын өнөр өргөсү кино менен байланышы болгондон кийин кинотеатр керек экен. Анткени биз жанагылардын баарын айтып келип, бирок ошол бир токетерге жер жок болгон сыяктуу болуп калып атат да. Анан кийин ошо Мирлан экөөбүз ошо гаражды кинотеатр кылып көрөлчү деп калдык да. Анан эми азыр бу жерге 15 киши батат. Анан келгендер кааласа кино көрүшөт өздөрүн. Бу жерде ошо менин болгон кинолордун баары бар. Болбосо бирөөлөр келип кетет, андан кийин ошол жерден кино көрсөкпү деп суранышат. Кино көрүп, анан кийин ошол кино жөнүндө суроо жооптор кылып, ошонун тегерегинде сүйлөшөбүз да. Мастер-класс кылып. Анан кийин жанагы мен айтып аткан киночулар 8-ка келгенде айтып атпайбы, Актан мен бу жерде кинотеатр кылып койсоң болот экен депчи. Анан көп залдар ошондой, бир 15 орундук. Анан бул тегерегиңе айылга билет сатып да оокат кылсаң болот экен деп тамашалап атышпайбы. Негизи бул эми эң негизгиси ошо кинону көрүп, анан кинонун тегерегинде маектешкенге жакшы да. Улуулук менен жөнөкөйлүк айкалышканда чыныгы талант жаралат тура. Кыргыз киносун дүйнөгө таанытып жаткан жөнөкөй, бирок улуу талант Актан Арым Кубаттын өнөр канасына болгон саякатыбыз да аягына чыкты. Мындай өнөр кананы ачуу ар кимдин эле колунан келе бербес. Ушул күнгө чейин жараткан тасмаларынан калган сүрөттөрдү, андагы буюмдарды сактап, кино тармагында жаңылык ача алды десек жаңылышпайбыз. Асель Муса кызы, Асель Романкул кызы, кыргыз туусу басма үйү.